программабызда bir кандай бир өзгөрүүлөр болду дейли. Жана көрсөтүп кеткендей, кандай бир программист сиз кеткенден кийин келип туруп, могул жерден биздин конвертерибыздан бул бирдиктерди алгандын ордуна кол менен жазбай туруп бергечи, анан бул сантиметр деген кошпойтур, башка жерге кошпоптур, ушул жерге эле кошпойтур да. Анан кийин бул биздин конвертерибиз сантиметр менен иштегенди билбейт да. Ошондо бул жерден колдонуучу алды. Анан айтып атат, макул, мен монча сантиметрди футка айландырайын дедим эле дегенде муну чыгылып калды. Ошондо айтып атат, conversion invalid unit error деген чыгып атат деп бизге бул кыйтма берип атат да, подсказка. Invalid unit error деген бул жерден мына көтөрүлгөн, мында key error болгондо, монда сантиметр бияктан тапкан эмес, key error деген болду, анда invalid unit error дегенди көтөр деп айтып койгонбуз өзүбүз эле атайлап. Анда биз value error болсо мынау болсун, ал эми invalid unit error болсо биз self result display'ге айтып коебуз. Туура эмес бирдик деп. Же болбосо мына менен келген эле, туура эмес бирдикти эле алып эле чаптап коебуз, анан биз мындай кылабыз. Кол менен жазбайлычы, as деп error'ды алдыкпы? Катаны алдык. Аны саптык чоңдукка айландырабыз. Ал объект болчу да, могу exception объекти. Анын ичиндеги саптык чоңдукту алып алабыз мынтип, анан бияка салып коебуз. Эми аракет кылалы. Баягы ката чыгып атат. Баланча сантиметрди ушунча футка айландырайын деп атабыз. Десек туура эмес бирдик дейт. Мына сантиметр туура эмес. Мындан дагы жакшыраак кылса болот албетте. Кайсы бирдик жөнүндө сөз болуп атканчы, эгерде мояктан кетсе бул, бияктан кетсе бул деп атайын чыккандай кылчу. Бирок биз бул программаны ошо бул видео курста жөнөкөй кылайын деп аракет кылып атабыз. Ошон үчүн муну ошойдон калтырып коелу. Калган жактары туура эле иштеп атат. Мисалы, метрди километрге айландырып атабыз. Ошону менен бул келип кайра түздөп коебуз. Эгерде ушундай өзгөртүүлөр киргизем десеңиз, албетте могу конвертерге келип туруп, ушу жерден сантиметр тууралуу маалымат кошуп коюшуңуз керек. Ошондо ал анан бардык жерден автоматтык түрдө могу from combo, to combo дегендеги өзү эле келип калат. Биз бир эле жерден өзгөртүп коебуз. Калган маалымат бардык жака өзү эле кете берет. Ошентип биз программа жаздык. Эми кийинки видеодо бул программаны могу сыяктуу exe кылып кантип орнотсок болот деген суроого жооп бергенге аракет кылабыз. Мында болсо ката чыгат, баягыдай эле. Ал эми тууралап койсок жообун көрсөтөт.